Саламатсыңарбы балдар? Биздин бүгүнкү практикалык ишибиздин темасы Microsoft Access программасына таблица түзүү. Биздин бүгүнкү иштин максаты Access программасында таблица түзүү ыкмалары менен тааныштыруу. Алгач биз бир аз маалымат алып өтөлү Access боюнча. Microsoft Access маалыматтар базасын башкаруучу профессионалдык программа болуп эсептелет. Анын жардамы менен ар кандай маалыматтарды топтоп жана системалаштырууга болот. Ал эми маалыматтар базасы бул маалыматтын чоң көлөмүн жана программалык модулдарды сактоого арналган структуралар жыйнагы болуп эсептелет. Келгиле эми бүгүн биз Access'те таблица түзүүнү үйрөнөбүз. Алгач биз пуск кнопкасын басып алабыз. Ал жерден C программы дегенге кирип, Microsoft Office тандап алабыз дагы, ал жерден Access'ти тандап алабыз. Биз бул жерден новая база данных дегенди тандап, создать кнопкасын басып алабыз. Көрүп жатканыңардай бизде пустой таблица пайда болду. Биз ушул пустой таблицада өзүбүз биринчи таблица түзүп алабыз. Экинчи таблицаны биз конструктордун жардамында түзүп алабыз. Келгиле анда биринчи фамилия аттары жазып чыгабыз. Фамилияны жазганда Enter'ди бассаңар, кийинки полияга өтөт. Кийинки полияны жазаардан алдын биз бул жерге экинчи фамилияны жазып алабыз. Эмне дегенде бизде нумерацияларыбыз туура так болуп кетет. Бул жерге жазсак, бул жердеги нумерация өзгөрүп кетет. Ошондуктан биз эки фамилия жазып алдык. Эми биз бул жерге атты жазып алабыз. Төртүнчү полияга биз тууган тууралуу жазабыз. Кийинки полияга адрести жазып алабыз. Кийинкисине телефон жазып алабыз. Телефон номерин жазып алдык. Мынакей балдар, биз жазып алдык. Эми биз заголовкасын оңдошубуз керек болот. Мына полия 1 дегенде полный оңдоп чыгабыз. Полия 1 дегенде мышкан жардамы менен 2 жолу бассаңар, выделить дагы полия 1 деп удалить этебиз дагы ат коебуз. Фамилия дейбиз. Имя. Дейбиз. Жерге рождениени жазып алабыз. Жерге биз адрес. Телефонду жазып алабыз. Эми биз мына акыркы полияга паспорт деп жазып алабыз дагы. Жок, элдене жазбайбыз. Бул жерге мен галочка коем. Паспорт деп жазгандан кийин биз режим деген кнопканы басып алабыз дагы. Бизде сохранение деп чыгат. Окейди басабыз дагы. Көрдүңөр, бизде уже ключевой код чыкты дагы. Эми биз бул жерден паспортту
өзгөртүп алабыз балдар. Текстовый эмес, бизде бул логический болот дагы. Режимди бассак, бизде да дейбиз дагы. Да десек, бизде монундай галочкалар пайда болот. Эгерде бизде ушул жарандын паспорту бар болсо, птичка белгисин коебуз. Жок болсо алып таштайбыз. Дагы бир столбец кошкум келип турат. Ал үчүн биз таблицаны басып туруп, мышканын оң жагын бассаңар, конструктор дегенди тандап алабыз дагы. Биз бул жерге бөлүп деп коебуз. Бул жерге дагы значок койгонго логический дейбиз. Режим коебуз. Мынакей балдар. Эгерде ушу жарандын паспорту же көлүгү болсо, паспорту жок болсо галочка баспайбыз да, көлүгү болсо галочка басып коебуз. Болду балдар. Азыр биз энени конструктордун жардамында кылдык балдар. Ошондой сыңаруу эле экинчи таблицаны биз создание конструктор таблица дейбиз дагы. Экинчи таблица. Көрдүңүзбү балдар? Бизде имя поле пайда болду. Жанагындай эле фамилия, имя, аттарды коюп чыгабыз. Бул жерге биз поляларды өзгөртүп чыктык. Эми балдар, биз типы данных деген жерди карайлы эми балдар. Эмнеге ушулар текстовый деп жатсаңар керек? Эмнеге дегенде бизде фамилия только тексттин жардамында жазып алабыз, ошон үчүн текстовый болуп калган. Биз бул жерде мисалы размер поля деген турат. Ошол жерде фамилия канча тексттен турат символ. Ошол символду 20 символ кылып өзгөртөбүз 255. Калганын да ушинтип өзгөртүп чыксак болот. Паспортто биз балдар азыр мындайдын кереги жок. Логический кылабыз дагы. Аны басабыз. Да дейсиңер дагы. Эми көлүккө коюп чыгабыз дагы. Конструкторго киребиз дагы. Логический тандайбыз. Режимди басабыз. Мынакей балдар. Жанагындай эле биз жүргөндөй аттарды жазып чыккандай, ол жерге да ушинтип жазып чыгабыз балдар. Биздин бүгүнкү практикалык темабыздын ишибизге түшүндүңөр деп ойлоймун. Саламатта калгыла.